аны кашарлап коюп, ошол кырпадан эле кандай үй шартында коюп алабыз, ошону силерге азыр көрсөтөбүз. Биз аш кашык менен салабыз. Эгер спирт, суу кош коебуз. Андан кийин бизге гуаш керек. Акварель бул бой гуаштан биз кичинекей кашык менен жарым кашык салабыз. Ошон менен биз аралаштырып алабыз. Буну ар кандай түскө боеп алсаңыздар болот. Буну жайып коесуздар, эртеси күнү колдонсо болот. Же болбосо 1-2 сааттан кийин деле колдонсо болот. Мындай сонун сүрөттөрдү салсаңыздар болот. Стеклянный банкага салсаңыздар болот. Өзүнчө бир керемет композицияны түзсөңүздөр болот. Бургагандан кийин сиздердики да ушундай болот. Мындай коюш керек, Комнатный эле температурада. Комнатаңыздарга эле коюп койсоңуздар, сонун болуп кургап калат. Буну айнек идиштерге салсаңыздар өтө кооз композиция болот. Негизинен ар бир отурушка менен калган түшүнө жасап койсоң өтө эле сонун болот. Söz var emizbe. Anısı mantay keçe Kreatiften biri. Ana alayını çoğu tamam. Yaxşı.